Ana bir götürürüz ya sabah sabah. Oh bismillah. Non karanglar non. Non karanglar. Özü götürürüz tat. Elektromotorlar da var. Noma. Elektromotor. Bular elektromotor. Bulardan parametri 500 kilogramga чейин жүк көтөрөт. Дагы ушул бензо электромоторунун заводу менен сүйлөшүп, аларды өзүнүн дагы бул жака чакырып, чогуу ушул сервис борбору мото борборун ачтык. Айылга, дыйкан чарбага сиз колдонуп турган аябай ыңгайлуу мото. Ассаламу алейкум, ардактуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, ардактуу мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, сак саламатсыздарбы? Мен азыр жакында болгону ачылганына 3 күн болгон Кыргыз-Кытай биргелешкен бензо электро мотосервисинде турам. Бул мотосервис Баткен районуна караштуу Карабак айылында ачылды. Дал ушул Карабак айылы Баткен шаарына болгону 8 километр алыста жайгашкан. Ушул айылга келсеңиздер, сиздер бензо мотолорду ал эми электро мотолордун бүт баарыны тапсаңдар болот. Биз азыр бул мотосервисти негиздеген Элмек мырза күтүп турган чагы сиздерди кызыктырган суроолорго өзүнөн кенен жооп алабыз. Бул мотосервис качан ачылды жана кандай мотолор бар? Баарын сурайбыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Элмек мырза кандайсыз? Жакшы, рахмат. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Биринчиден куттуктайм. Аябай жакшы, элге керектүү электро, бензо мотолорду ушул жерге коюп сатып жатат экенсиз. Биз атайын сизге келдик. Эми бизге бир четинен таанышсаңыз. Бул биринчи эле суроо, сиз качан ачтыңыз эле? Бул бензо электро борборду биз жакында ачтык. Мына бир 3-4 күн болуп калды. Буга чейин ушул Кытайдан түз заказды алдырып атканбыз. Азыр эми ошол Кытайдагы ушул бензо электро моторунун заводу менен сүйлөшүп, аларды өзүнүн дагы бул жака чакырып, чогуу ушул сервис борбору мото борборун ачтык. Бул жакта өзүбүз тетиктерин алып келип, өзүбүз кураштырып, жасап, чыгарып сатып атабыз. Өзүңүздөр кураштырып атасыз? Өзүбүз кураштырабыз. Жаңы, масла кылып жасап чыгарып атабыз. Анда бир четинен мотолоруңузду көрсөтсөк, келиңиз. Бензо, электро, мото дегенде экөө бир эмес, бензо өзүнчө, электро өзүнчө болсо керек, Элмек мырза. Туура ошондой. Бензин мотолор булар өзүнчө, алар электр тогу менен жүрөт. Бензо мото булар бензин менен жүрүүчү мотолор. Так, могу мотоңуз кандай? Бул бензинби же электробу? Бул бензин мото. Мунун эмеси параметрлери, бул мотору 150 кубтук. 150 куб. 100-үнө 3-4 литр бензин расход кылат. Борттун көлөмүгү 180ге 130. Жүк көтөрүмдүүлүгү 1 тоннага чейин көтөрөт. 100 километр жүрсөңүз 3-4 литр расход кылат. Өтө эконом. Сарамжалдуу. Чөнтөккө да пайда. Жүк менен жүрсө бир аз айырма болушу мүмкүн. Жүк менен ташыганда дагы ошо расходдо кичине айырма болушу мүмкүн. Дөңгөлөктөрү портердин дөңгөлөктөрү менен размери бирдей, арткы дөңгөлөгү. Портердин арткы дөңгөлөктөрү менен мунун арткы дөңгөлөктөрүнүн размери бирдей түшө берет. Алдыңгысы чоңураак. Булар эми мына бул жерге азыр бензин куюлат экен канча литр бензин батат? Бензин бакка 18 литр бензин. 18 литр бензин батат. Коробкасы кандай? Автоматчы, механикалык кандай болуп пол автомат деп айтылат. Автоматтагы механика деп айтылат. Бияктан эмеге скоростка салганыңыз көрүнүп турат. Айырмасы кандай электро менен? Бир аз күчтүүрөөк болсо керек менимче. Бул сөзсүз күчтүү болот, жүк көтөрүмдүүлүгү күчтүү болот. Анан ылдамдыгы 120 километрге чейин чыгат. 120га чейин. 120 километрге чыгат. 120да мото айдасаңыз караңыз да. Шумахер болуп. Так, кийингисине өтөлү. Бул жерде мына урматтуу көрүүчүлөр кабинкасы менен экен. Даяр. Кабинасы. Бул летний деп айтылат, анан пол кабина деп айтылат. Бул жамгырдан, шамалдан тосуучу эмеси. Так, көрөйлү. Анан мотобуздун мотордун кубаттуулугу 200, жүк көтөрүмдүүлүгү 1 тонна 200. Бул дагы 120га чейин чуркайт. Расход 3-4. Мындай эле. Экөө почти бирдей, бирок бул жүк менен жүргөндө 5 нар бери жейт. Бул кандай эмеси бортту бул өзгөчөлүгү мындан.
Борту biraz чоңураак. 2 метрге 1.30. 2 метрге 1.30. Анан самосвал өзү көтөрүп төгөт. Азыр аркасынан көрсөтөйүн сиздерге. Бул как эмелердей. Өзү көтөрөт. Мына караңыздар. Өзү Бир тонна көтөргөндө 200 жүктү алат. Өзү көтөрүп, өзү төгөт. бул как раз ушул айылда мал баккандар үчүн жана башка ушул агро немесиге айыл чарбасына иштеткенге өтө ыңгайлуу. Жүктү көтөрүп төккөндө бул эки креплениялары бар, кобого окшош. Төккөндө өзү ачылат автоматтык түрдө. Борт өзү ачылат. Борт өзү ачылат. Өзү эме болот. Мына караңыздарчы. Кандай сон. Жүктү көтөрүп мында ачылат. Жана КамАЗдар корго ошондой болуп турчу. Ошондой бир функцияда. Ушуну жасап атасыздар өзүңүздөр, э? Өзүбүз жасап атабыз. Анан дагы бир өзгөчөлүгү мен айтып коеюн. Бул мотолорду биз тех картасы менен сатып атабыз. Документи менен ГАИга барса, тех паспорт да берет. Жакшы мына. Официалдуу түрдө. Эски алайлы Кыргызстанда электро мотолорго же болбосо электро унааларга эч кандай документ талап кылынбайт. Кыргызстанда. Электрого, ооба. Ал эми бензин менен жүрүүчү автоунааларга, мотого болсо дагы документ талап кылынат. Документ талап кылынат. Анда айдоочулук күбөлүк керек. Айдоочулук күбөлүк керек. Тех паспорт. Тех паспорт берилет. Биз берген тех картаны алып барсак ГАИге сатып алды деген квитанциясы менен номер берилет. Анан Демек растамошка болгон. Растамошка болгон. Жакшы. Келиңиздер, могу самосвал мага кызык болуп жатат. Биздин көрүүчүлөргө да кызык болуп жатса керек. Ушуну бир жүргүзүп, мына одан көрөлүчү. Көрөлү, ооба. Жүрүңүз. Кана, аш. Кана жүргүзүңүз. Так, мына бисмилла. Кызылды. Звугу, урматтуу көрүүчүлөр. Добушу өтө катуу эмес. Жаңы унаа аласыздар го, добушу мына анча чыкпайт. Ошондой да. Жанагындай эски мотолордой тарылдап калып же болсо мындай звугу бийик чыкпайт. Кана бир көтөрүңүзчү эми самосвалына. О, бисмилла. Мына караңыздар, мына караңыздар. Өзү көтөрүп атат. Бензин менен демек күчтүү. Мына бул жагы ачылды да, арты. Мына көрдүңүздөр? Жүктү өзү түшүрөт. Кандай жакшы. 1 тонна 200 жүктү жүктөйсүз. Айылга, дыйкан чарбага сиз колдоно турган аябай ыңгайлуу мото. Азыркы учурда ушундай мотолордун биздин дыйкан чарбага, дыйкандарга аябай керек. Жада калса самосвал. Келиңиз, Эрмек мырза. Суроо талап кандай болот ушуга? Бул азыр жакшы болуп атат, сурагандар көп болуп атат, сатып алгандар да болуп атат. Кудай буйрса, менимче эл акырындык менен булардын мындай эмесини билсе, жакшы эле алат деп ойлойм. Кызматын көрсө. Кызматын көрсө, ооба. Жүрүңүз, эми бул жакта мотолор да башкасын көрсөтөлү. Самосвал. Так, бул жерде дагы ушундай бензин мото бар экен, э? Бензин мото экен. Электроңуз бар да бул жакта. Электромотолор да бар. Нолар. Электромото бар. Булар электромото, булардын параметри 500 килограммга чейин жүк көтөрөт. 5 аккумулятор 1000 ваттык. 1000 ваттык. 1000 ваттык. Канча километрге чейин жүрөт эми бир заряд менен? Бир заряд менен 60-70 километрге чейин. 60-70 километрге жүрөт. Демек, үйдөгү иштерди бүтүрүп алганга бир заряд жетет. Мына караңыздар. Бул электро, бул автомат болсо керек, э? Бул автомат. Бул автомат. Бул баягы автомат деп айтылат, эми бияктан кнопкасы менен эле башкарылат. Башкарылат, э? Кнопка менен эле башкарылат. Эң негизгиси, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, бүт бар жаңы ушул жерде куралат. Ушул Кыргыз-Кытай биргелешкен электро мото сервисте куралат. Ал эми бул дагы электро. Бул акырында бир аз кичинекей элек болот экен, мына көрдүңүздөр. Көлөмүнө карап туруп. Эрмек мырза, кайсыл жерде курайсыз? Биз ушул өзүбүздүн эмебизде ичиндеби же башка жактабы? Арка жагында курайбыз. Арка жагында. Жүрүңүз, кирип көрөйлү, а? Жүрүңүз, кирип көрөлү. Бир күндө канча курап атат? Бир күндө азыр электродон 3-4, бензинден дагы бир 2-3тү курап атабыз күнүнө. Күнүнө. Канча адамды иш менен камсыз кылдыңыз? 10 адамды иш менен камсыз. 10 адам иш менен камсыз кылдыңыз, э? Мына бул жерде. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар?
ден соолук жакшыбы? Келиңиз. Келиңиз. Кандай? Иш кандай болуп атат? Болуп атат, жакшы. Болуп атат. Мотону курап атасыз. Бул бензин мото экен, а? Ооба, бензин. Бензин мото. Канча кубтук бул? 1,5 1,5 кубтук, а? 150. 150 кубтук, а? 150 кубтук. Мына ушул жерде курайсыз бир күндө. Ооба. Кандай экен? Жумуш жеңил элеби? Жеңил эле. Жеңил эле. Мен иштетиш керек да, бул сымды кара. Акылды иштетиш керек, а? Ооба. Акылды иштетиш керек. Мына көрдүңүздөр. Аябай жакшы. Бир күндө ушул мотосервисте күнүнө курап ушул жерде даярдап берип атышат. Сиз келип туруп ушул жерден Эрмек мырзага жолугуп эле жаңысыны сатып алсаңыз болот. Эрмек мырза, айтсаңыз эми баалар кандай болуп атат? Баалар бизде электролор чекене баадада сатылат. Анан биз менен иштешип, бизден алып барып сатам дегендерге оптум баадада иштешебиз. Оптум алгандарга өзүнчө баа, чекене баалар, бирден алгандарга өзүнчө баада сатып атабыз. Өзүнчө баа коесуз. Өзүнчө. Анан дагы бир эң өзгөчөлүгү биздин центрдин бизден алынган моторлордон, бизден алган техникаларда бизде азыр скутерлер да бар эле, калбай калды. Азыр сатылып кетти. Дагы келет. Бизден алынгандарга сервис акысыз кызмат көрсөтүү. 3 айга чейин, 6 айга чейин биз өзүбүз ошо мотордун түрүнө карап гарантия беребиз. Кепилдик бар. Кепилдик бар. Мына Кепилдиги бизде ошол келсе биякта усталар карап оңдоп бериси акысыз. аябай жакшы. Демек сиз элди ойлосуз. Эл үчүн мыкты шарт түзүпсүз. Биз азыр урматтуу көрүүчүлөр сервистин ичине кирип кандай куралып жатат таанышып чыктык. Жана айтып кеткендей бир күндө 7-8 мото ушул жерде даяр болуп атат. Бензомото, андан сырткары электромото. Кудай буйрса бул жерде электромотодон башка дагы техникалар келет деп башында айтып кетти эле. Кайсы техникаларды алып келейин деп атасыз? Биз булардан башка дагы заказ менен спец техникаларды алып келебиз. Комбайн, хоо, экскаваторларды заказ болсо алып келип беребиз. Заказ. Кытайдан түз алып Эң келип беребиз. негизгisi сиз Кытай менен түз келишим Түз келишим менен иштешебиз. Ошол жакта биздин немелерибиз бар, шериктерибиз бар, партнер деп коет. Ошолор аркылуу биз биякта ким эмнени кааласа запчасть да калтырып беребиз. Кытайдан дагы өкүлдөр келип турабы, представительдер? Булар Кытайдан азыр өкүл келген, биякта бар. Чакырыңыз анда. Кана. Кытайды чакыралып. Келиңиз. Азыр Келиңиз. Нихао. биякта бааларын айтайын биринчи. Жок, Кытай менен сүйлөшөлү, андан Кытай кийин менен бааларны элге дагы түшүндүрөбүз. Келиңиз. Нихао дейт, салам деген, Ким которуп атат? Салам. Нихао. Нихао. Атыңыз ким? Жаушоми Миңзе. Фан. Жакшы. Жакшы. Кытайда бул мотолор көп да сиздерде, Кытайда. Келиңиз. Кашуа за Жунго жаңды моторчы болма. 多很多，每一家都有， Почти ар бир үйдө 每 бар 个 дейт. 家庭都有。 Мына, ар бир үйдө бар, Кытайда заводуңуздар чоңбу? За Жунгода чаң тама. 大，很大，在中国的厂都很大。 Чоң, а? Жабдан чоң дейт. Биздин өлкөдө дагы Баткен областынан дагы башка кайсы областтар менен иштешип атасыздар? Сен за 我们国家的也别人合作吗？ 只有你， 就биринчи жолу биз менен иштешип атат. Биринчи жолу Баткенде. Азаматсыз. Мына, биринчи жолу Кыргызстандын ушул Өрүкзарлуу Баткен жергесинде ушундай мотосервисти ачып атат. Кыргыз-Кытай биргелешкен бензо электро мотосервиси. Албетте бул жерде Эрмек мырза 10 адамды жумуш менен дагы камсыздап жатат. Эрмек мырза, эми бааларына токтолойлу. Бир аз. Бааларына токтолуп кетели. Самосвалдан баштайлычы могу, самосвалдан. Самосвалдын баасы мотордун кубу 250 деп бөлүнөт. Биз 200 анан 250лүк моторлорго самосвал койдук. Эң чоңу, мына ушул азыр эң чоңу 250 кубтук моторго самосвалы менен 155 миң сом. 155 миң сом. 155 миң сом. Мына, чөнтөгө ыңгайлуу. Чөнтөккө ыңгайлуу. Анан 200лүк моторго самосвалы менен наркы көк турат. Бул 200лүк куб мотор, 200 кубтук. Бул дагы самосвал. Бул борту 20 сантиметрге разница бар, чоң кичинелигинде. Баасы 145 миң сом. 145 миң сом самосвал. Бирок борту бир аз кичине болгон үчүн 5 миң сом, 10 миң сом айырмасы 5-10 миң сом разница болот. Разницасы бар да, жумуш. Бияк. Мына самосвалы жогучу. Бул да самосвал. Бул да самосвал. Бул
Экөөнүн баасы окшош эле. 145 миң сом. 145 миң сом. Самосвал эмес бензо моторлорунуз канча сом? Самосвал эместер мына булар. Ооба. Булар 5 самосвал. Моторунун кубаттуулугу 150 куб. 135 миң сом. 135 миң сом. Бирок бензо. Бензо. Самосвал эмес. Самосвал 1 эмес. тонна жүктү кенен 1 тонна жүктү кеңири алышат. Жакшы. Электромоторлорунуз канча? Электромоторлор булар 110 миң сом. 110 миң сом. 110 миң сом. Могул жерде заряды канча калганын, канча немесин көрсөтүп Бүт турат бар панелде. канча километрге чуркашы, канча 60 километрге чейин чуркайт саатына. Бул жерде канча километр калды. Ана заряды мына канча заряд калды көрсөтүп турат. Бүт баарын панелде көрсөтүп турат. Бүт баарын панелде көрсөтүп. Демек сиз ойлонбой эле айдай бересиз да, туурабы? Ооба. Ойлонбой эле. Өзүңүз расчет аласыз, аз калганда келип зарядтайсыз. Бизде кандай десе Эрмек мырза, электромоторлорго же болбосо электромобилдерге тез кубаттоочу зарядниктер келип жатабы Кыргызстандан негизи? Булар ушул кадимкидей эле 220 вольт менен эле заряд алат. Канча саат болот эми? Сааты 8 сааттан 10 саатка чейин. Демек Эң күндүз азы иш кылып түнү сайып койсо толуп калат. Ошондой зарядташ керек, ооба. Тез кубаттоочу зарядниктер заказ болсо алдырып бере аласызбы? Алдырып беребиз, тез кубаттоочу. Бирок булардыга азыр пока жок андай. Bizde жок. Bizde жок. Bizde жок азыр. Бирок анын станциялары курулуш керек, э? Курулуш керек. Кошуна Өзбекстанда, кошуна Казакстанда ушундай Электромобилдерге барбы? Электромобилдерге жок пока. Электромобилдерге бар. Демек алда келет. Электромобилдерди дагы заказ болсо алып келебиз. 1-2 жолу алып келип бердик. Дагы биз эми заказ менен иштейбиз. Электромобиль, спецтехника же болбосо ушундай бензо мотолордан ушул жерде алсаңыз болот. Бирок заказ менен электромобиль, спецтехника, комбайн, трактор бүт баарын алса болот. Алса болот. Сизден алса болот. Бизден алса болот, бизден. Ишиңизге ийгилик, Рахмат. Эрмек мырза. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, Эрмек мырза менен тез арада төмөнкү телефон аркылуу байланышыңыздар. Сизге керектүү электромото, бензо мото бүт баарыны Баткенден ушул Карабак айынан алып кетесиздер. Элге кызматыңыз сиңдүү болсун. Элдин сыйырматына болуңуз. Рахмат. Эң негизгиси капчыгы жука келгендерди дагы капа кылбаңыз. Рахмат. Сизге чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, көрдүңүздөр, аябай сонун Кыргызстанда өнүгүү болуп жаткан кезде ушундай Кыргыз-Кытай биргелешкен бензо электро мотону ачып, 10 адамды жумуш менен камсыздап, элге кызмат кылуу өзүнчө сыймык болсо керек. Мен жыйынтыктайм, албетте ушундай өнүгүүлөр боло берсин. Кыргызстанда ушундай ачылыштар күн сайын жаңылана берсин. Саламатта калыңыздар.